Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Назарыңыздарда сураныңар жооп берем рубрикасы. Бүгүн да мен колума аябай бир кызык суроо келип түштү. Бекжан Карыбек уулу деген биздин көрөрманыбыз ушундай бир суроо бериптир. Assalamu алейкум агай, менин суроом төмөнгүчө дейт. Алейкум ассалам Бекжан. Менин бир тууган акем бар, үйлөнө элек, окууну бүтүп, өзүнүн кесиби боюнча иштеп атат. Азыр 23 жашта. Үйлөөлөр үйлөн десе, сүйлөшкөн кызым жок дейт. Анан үйдө атам, акелерим Россияда. Өзүбүз айылда жашайбыз. Мен азыркы учурда окуйм, быйыл бүтөм. Мен окууга кеткенде үйдө апам жалгыз калат. Үйдө мен ар апта сайын келем үйгө. Акем иштен кеч келет, достору менен жүрүп, ошого акемен алдын үйлөнүп алсам болобу? Апамы ойлоп кыжыл болом. Кеч коркуп калбайбы деп, ошо кандай кылсам туура болот дейт. Эми мына суроонун редакциясына маани берген деле жокпуз. Мааниси бир тууган агасынан мурда үйлөнсөм болобу деген суроо. Мен дароо айтам, фатва маселесинде шариятта эмне дейт, муну караш керек. Мен бул маселени шарий өкүмүн силердин муфтияттан сураңыздар деп суранам. Муфтиятта биздин алымдарыбыз бар, биздин фатва бере турган молдокелерибиз бар. Шарий өкүмү кандай сурап көрүңүздөр. Мен мындай үстүртөн айтканда бул маселеде шарият мындай өз ыктыярыңызга койсо керек. Өз ыктыярыңызга койсо керек бул маселеде шарият. Биз нарк маселесинде, жашоо тажрыйбасы маселесинде өз оюбузду айтканга аракет кылалы, урматтуу Бекжан. Менимче үйлөнсөңүз болот. Эгерде бир гана нерсе, сизди токтоткон бир гана нерсе болушу мүмкүн, бул эл акесине мурда үйлөнүп алыптыр, өлгөнү калганбы деген сөз болот. Бул бар. Экинчиси, агаңыз таарынышы мүмкүн, мына менден мурун үйлөнүп алды деп. Да. Анткени алдыда көп иштер бар. Сиз агаңыздан мурдараак балалуу болушуңуз мүмкүн. Үйдө сиздин балаңыз небере сүймөнчүгүрөөк болуп калышы мүмкүн. То есть андан аркы мындай бир биздин нарк, барк маселесинде мындай бир орундуу учурлар болуп калышы мүмкүн. Мына ошолорго сиз көтөрө алсаңыз, инилигиңизди танбай, дагы эле агаңыздын алдында колуңузду кушуруп, ага деп турганга, жана аялыңыз, сиз алган балдарыңыз, алардын улуулугун кийин тан алып тура турган болсо, менимче, эгер агаңыз буга жол берсе, көп ушундай учурлар бар, бир туугандар жол берет. Азыр мен үйлөнө албай атам, же мүмкүнчүлүгүм жок, же каалоом жок, же окуумду бүтөйүн. Үйгө сен үйлөнүп карашып тур, үйдү сен кара деп жол ачкандар аябай көп. Мен мындан жаман нерсе көрбөйм. Болгон эле ушул биздин жана келин агаңызды кайнагасындай сыйлап, дагы ага жардам берип, каралашып турса жакшы болот. Кийин келгенден кийин абысындык даражасын жеңеси катары өз ордуна коюп коюш керек. Мен сенден мурда келгенмин дебей. Мына ушул маселелер үй бүлөдө тынчтыкты, кадыржандыкты камсыз кылат. Бойго жеткен бала үйлөнүш керек. Өзгөчө эгер ата-энеңиз ушуга муктаж болуп аткан болсо, Аллах сизге ыраазы болсун. Агаңыздын шарты өзү менен, бирок сиз ушул жоопкерчиликти мойнуңузга алып атканыңызга Аллах ыраазы болсун. Бирок эгер өтө эле жаш болгон болсоңуз, менин оюмча бир аз бул жоопкерчиликти да караш керек. Өзүңүз даярсызбы? Ооба, апаңыз ойлоп атканыңыз туура. Бирок бир нерсени түшүнүшүңүз керек. Ката кетиресиз. Жана ушул катадан улам үй бүлөнү бузуп албайсызбы? Ката кетирүү бул турган нерсе, ката кетиш мүмкүн. Эгер жок, катамды көтөрөм, жубайымдын да катасын көтөрөм, данышмандык куракка чейин чыдап жетем десең, бисмилла. Бул аябай чоң, жакшы демилге, сонун демилге. Жана тоюңузга бизди чакырганды унутпаңыз. Assalamu alaikum.